Баш заманда немелерде шактагандардын алып ташаш керек, кереги жок булардын. Жаңыбай Турдубаев союз ыдырагандан тартып эле короосуна бак тигип багбанчылыкты өздөштүрө баштаган. Азыр анын багындагы кокон гиляс түптөрүнүн эң алдына 25 жыл болду. Багбан гиляс бакты өстүрүп түшүмгө киргизүү оңой иш эместигин айтат. Анан кийин гилясты караганда болот. Буну убагында дарылап алып турабыз. 2-3 мал пишкиче дарылайбыз. Түйүнө азот, мочавина беребиз, тооктун көңүн беребиз, жумшартабыз жакшылап. Кээ бир жылдары гана болбой калбаса, асы 1 тоннага чейин алчу элем убагында. Азыр эми 5-6 жылдан бери погодага карап, анчалык неме болбой калды. Анчалык түшүм бербейт. Бирок ошондо деле 1,5 тонна түшүм алабыз да калса. Жакшы түшүм алуу үчүн эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин азыктандыруу жана дарылоо иштерин жүргүзүү керек. Бул иштерге ага балдары кол кабыш кылышат. Багбан уулдарына бак өстүрүүнүн сырларын үйрөтүп жатат. Түн алып биз дагы бак тигип атабыз. Бакташы алма, өрүк, кокон килес, жанагы нашмат деп коет экен, ошолордун ар кыл түрлөрүн эгип атабыз. Тиреккенбиз бир 2 жылда дамымага кирип калат. Кокон гиляс багы азыр бул үй бүлөнүн негизги кирешелеринин бири болуп калды. Түшүм жыйноо мезгилинде атайын кардарлар үйүнө чейин келип алып кетишет. Ошол себептүү түшүмдү сатууда көйгөй жаралбайт. Келиндерим менен, балдарым менен, 3 балам бар, 3 келиним бар, неберлерим, кыздарым жардамга келишет. Ошолорду эле өзүбүз эле терип алабыз. Үй бүлөлүк иш бул. Анан оны сарторопка кылабыз. Сарторопкада 2 кыл сарторопка кылабыз. 2 кыл, 3 кыл. Чоңдоруну алысыраакка жөнөткөнгө олордун жакшыналарын башка сарторопка кылабыз. Экинчи сортун дагы башка немерак сатабыз. Мындайраак баада, тазыраак баада. Үчүнчүсүнү калганда өзүбүз дагы варенье немелерге жумшап ошолорду иштетебиз. Анан дагы эмне болот? Анан да ашыкча немелер. Кокон гиляс бактары жакшы түшүм берүүсү үчүн эрте жаздагы аба ырайы өтө маанилүү. Себеби гүл ачкан учурда катуу жаан жа үшүк жүрсө, түшүм жакшы болбой калат. Ал эми биздин багбан быйыл мол түшүм алам деп ниет кылып турат. Самара Парпиева, Азамат Куатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.